Саламатсыздарбы урматтуу партнерлор. Биз atomidoc.ru'ну баскан кезде бизге мындай болуп ачылат. Анан сиздер регистрация дегенди басасыздар. Регистрация дегенди баскандан кийин бул жерде өзүңүздөрдүн атыңыздарды жазасыздар. Мисалы Гүлзат деп. Мынакей, мен мындагы толтуруп алдым. Бул жерге атыңыздарды жазасыздар. Фамилия, атомиге катталгандагы. Андан кийин эл почтаңыздар сөзсүз түрдө mail.ru болуш керек. email.ru болуш керек. И телефон номериңиздер. Андан кийин бул атомиге катталган айдиңиз болуш керек. Бул жерге болсо өзүңүз пароль жазасыз. Астына кайра эле кайталап жазасыз. Жана бул жердегини бул жакка жазасыз өзүндөй кылып. Андан кийин бардыгын текшергенден кийин зарегистрироваться дегенди басасыз. Мынакей, спасибо за регистрация деп атат. Рахмат деп атат. Эми биз ID паролду жазып киребиз. Бул жерге баягы катталгандагы email почтабызды жазып, астына паролубузду жазып, войти дегенди басабыз. Биз бул жакка кирдик. Эми биз эмне кылабыз? Создать заявка дегенди басабыз. Бул жерди басып кирип биз мисалы бул жерде тема деп турат. Темага киребиз дагы. Мен мисалыга фамилия оңдойм. Бирөөнүн атын туура эмес жазып алдым эле, оңдойм. Бул жерди карасаңыздар, мына оформление на супруга же болбосо изменение реквизитов деп турат. Ушул жерден көрсөк болот көптү. Эгерде азыр баарын айтып берейин, изменение личных данныхты тандайсыз да, бул жерге мисалы сиз айдыңызды жазасыз. Мындай кылып коеюн. Бул жерге болсо мисалы сиздин атыңыз Айнура. Сиз Айнура деп жазып атып, бирөөнү каттап атып деп коеюн. Сиз Айнур деп алдыңыз. Паспортто Айнура, сиз Айнур деп алдыңыз. Эми ошону сиз здравствуйте, правильно Айнура, неправильно Айнур дейсиз дагы. Бул жерди бассаңыз файл чыгат. Ошол жерден паспортуңузду же болбосо ушул адамдын паспортун, кимдин атын, фамилиясын оңдоп жатасыз, мисалы. Ошонун паспортун бул жерден мындай кылып басасыз дагы, мисалы көрсөтүп атам да. Андан кийин бул жерде отправить дегенди бассаңыз, сообщение кетет. Кеткенден кийин бул жерге жооптору келет же почтаңызга келет. Эми бул жерде теманы карай турган болсок, темада аннулирование кылабыз. Теманы жазып алабыз дагы, бул жерден буну тандайбыз. Аннулирование дубля деп турат. Эми ушул эле жерде биз мисалы Айнуран 2 жолу катталып калды. 2 жолу катталып калды эле. Айнуранын айдиси 111, жана дагы бир айдиси 222 деп коелу. 111. Сиз кайсы айдиси менен калтыргыңыз келип атат? Мисалы Айнура мен 111 мына айди менен калгым келип атат, ушул айди менен иштегим келип атат десе, анда ушул айдини бул жерге жазабыз жана бул жерге жазабыз. Мынакей бул жерде мисалы удалить и оставить. Болду. Ушундай кыласыздар дагы. Отправитти басып жетирип коесуздар. Өтө оңой, өтө жеңил. Эми ушул эле жерде бул жерде басасыз дагы, сиздин катталган бир адамыңыз актив болбой жатып өчүп кетет. Аны кайра восстановить этиш үчүн восстановление участия деген тандайсыз. Жана бул жерге восстановление деп жазасыз дагы. Мынакей, мындай кылып жазып аласыздар дагы. Мисалы, мына ID номерди восстановить этпе деп жазасыздар. Бул жерге, жана бул жерге.
отправить басасыз, болду. Ошол менен сиздерге сообщение, мисалы суббота воскресенье келбейт, калган күндөрү 9-дан кечки саат 8-ге чейин жазсаңыздар болот. Эми бул жерден карасаңыздар, бул жакта логистика деп турат. Логистикага жазабыз. Логистикага жазганда, мынакей бул жерде клиентский сервис деп турат. Көрдүңүздөр мына жерде. Ушул жерди басканда логистика дейт. Логистикага мынтип жазабыз. Номер заказа жазабыз. Мисалы, номер заказа R2006. Мынакей. И обращение, отмена заказа же ар кандай, мисалы. Мынакей мисалыга сиз заказ кылдыңыз дагы, бирок сиз деген 15 күндө алышыңыз керек эле, 25 күн, 1 ай, 1,5 ай, 2 ай болуп кетип атат. Сиз эмне кыласыз? Бул жерге номер заказ жазасыз. Офистеги адамга мисалы мага кайрылдыңыз, менден эч кандай бир жарытылып бир жол уккан жоксуз да. Анда эмне кыласыз сиз? Мисалыга сиз анда же мага ишенбесеңиз, же менден жакшы бир жооп ала албасаңыз, анда сиз логистикага жазасыз. Номер заказыңыз бар. Ошол мисалы сиз кайсы күнү хемахим кетирдиңиз, мисалы 1 ай мурда хемахим кетирдиңиз. Хемахимде мои продажи деген бар да, личный кабинетте кирсеңиз, мой офис, мои продажи бар. Ошол жерде бул номер заказа турат да дайыма. Ошол номер заказаны бул жерге жазасыз дагы. Здравствуйте, я еще не получил свой заказ, где находятся мои заказы дейт. Же болбосо каякта уточнять этип бергиле деп айтор өзүңүздүн ошол кайрылууңузду жазасыз дагы, отправитти басасыз. Бул жерге темага сөзсүз жазабыз. Ошондой кайрылууларды жазсаңыздар болот. Анан бул жерде мисалы логистикадан бухгалтерияга киребиз дагы. Бухгалтерияга болсо биз өзүбүздүн атыбызды, фамилиябызды общий жазабыз, число болсо кошуп, ID номерибизди жазабыз дагы. Бул жерге сумма дейбиз. Андан кийин бул жака мисалы эмнелерди жазабыз. Мага $500 чыгыш керек эле айлык, эмне үчүн $250 болуп калды деген сыяктуу кайрылууну жазып кетиребиз. Эми бул азыр эч кимге керек деле эмес. Эң главныйлары ушул клиентский сервис менен логистика болот. Ушулардын баарын билип алсаңыздар жакшы. Мисалы күйөөсү менен аялы 1 айды менен иштейт, ошону дагы бул жерден мисалыга оформление на супруга дегенди басасыздар дагы. Бул жерге ошол ID номер жазып, анан бул жерге кайрылууңузду жазып, отправить кылып коесуз. Мисалыга мен заказ боюнча обращение кылдым эле, бирөөнүн заказын. Ошого мага Атомирус жооп берди, мынакей. Мен мынтип жаздым эле. Здравствуйте, этот трек номер заказа до сих пор нет. Партнер спрашивает, спасибо деп жаздым эле. Алар ошол номерди мага таап беришти, мынакей. Бул заказ дейт, ошол Отсы Жалалабад Сейлежеге кеткен дейт. Мен ал руководитель менен сүйлөшүп дейт, ошол заказды, Ош Дарья Оазизге өткөзөбүз деп атат да, мындайча айтканда. Жөнөтөбүз деп атат. И мына бул жерден да көрсөңүздөр болот, толук маалыматты. Мына мага ушул номер болот. 5098 кайрылуу номер ушул болот. Мага ушинтип келиптир, мынакей жооптор ушундай келет. Мен мындай кылып жазганмын. Мына көптөгөн адамдардын суроолорун жазып, жоопторун алып атам. Сиздер дагы ушуну жакшылап үйрөнүп алсаңыздар болот. Бул жерде дагы айта кетчү нерсе, мына клиентский сервиске кирип, бул жерге ID номер жазабыз. Мисалы ID номер жазып дагы биз через ссылка ID паролдор, ID, кио жана телефон номер жазган кезде
парольду тапканда бирок болбой калат го, ошондой учурда ошону сохранить этесиздер дагы скриншот кылып. Анан бул жерди басып, ошону бул жака кошо жөнөтөсүздөр. Мынакей, мисалы мен мындай кылып жазып алдым. ID, фамилия, дата рождения, телефон номер. Бирок мындай кылып жазганда меники мынакей мой пароль дегенде чыкпай калды пароль. Негизи чыгыш керек эле. Эмне себептен чыкпай калат? Себеби дегенде дата рождения туура эмес жазылып калышы мүмкүн. Же бир тамга кемип жазылып калышы мүмкүн. Андыктан же бул жерде туура эмес болуп калышы мүмкүн. Андыктан сиздер через ссылка деп ушуну айтат. Через ссылка ушуну болбой калса пароль, анда скриншот кыласыздар. Ушул жазылган боюнча скриншот кылып, андан кийин бул жерде веб-райт деген тандап, мисалга мынакей открыть кылып туруп, мына бул жерде кошулду. Андан кийин эмне кыласыздар? Отправитьти басасыздар. Эгерде кимде ким түшүнбөй калса, төмөндөгү номерге жазып сурасаңыздар болот. Саламатта калыңыздар.